Саламатсыздарбы, урматтуу Саякат Сапар каналыбыздын жалпы катталуучулары жана көрөрмандары. Биз бүгүн Тоң районунда жайгашкан Кызыл Туу айылына сапарга келдик. Эми бул Кызыл Туу айылы жөнүндө айта кетсек, бул дүйнө жүзүнө таанылган айылдардын катарына кирет. Анткени ушул айылдан Кыргыздын боз үйү ушул айылда 100% ар бир үй бүлөдө усталар, апалар, аталар ушул боз үйдүн болгон жыгачын, кийизин жасаган айыл катарына кирет. Ушул айылга келгенибиздин себеби биз азыр Калыс мырзанын үйүнө саякатка, сапарга бармакчыбыз. Ошол боз үйдүн жасалышы, кыйынчылыктары кандай жол менен жасалат, ошонун баарын биз сиздерге көрсөтүп бермекчибиз. Андыктан биз менен болуңуздар, Калыс мырзанын үйүнө сапар алалы. Assalamu alaikum. Алейкум ассалам. Айке, кандайсыз? Ден соолугуңуз жакшыбы? Жакшы, рахмат. Кош келипсиңер. Ошол бүгүн мынакей Калыс мырзанын үйүнө келдик. Байкебиздин устачылык, боз үй жасаган боюнча бир жакшы бир саякатка келдик деп айтсак болот да. Байкебиз болсо Кызыл Туу айылында жашайт экен. Сонун жерде жашайт экен. Мынакей айылдын жогору жагында жайгашкан, берки тоонун үстүндө жайгашат экен. Болгон айылдын баарын көрүп атпайсызбы, байке? Буюрса ошол үстүнөн контролдоп турабыз бар. Жакшы, жакшы. Келиңиздер, анда эмесе ошол боз үй жасаган боюнча жыгачтарын, кийиздерин жасаган боюнча бир маалымат алып, бизге ошо көрсөтүп берейин деп атат. Кудай буйрса азыр келиңиздер, ошол жөнүндө маалымат алалы. Байке, ип каппайбы я? Жок, бул үйрөтүлгөн ит капкып алалы. İşte эле болду бизде. Байке, бул боз үй устачылыгы менен канча жылдан бери алек болуп жүрөсүз? Бул устачылык менен баштан аяк эсептегенде 2011-12 жылдан баштап өзүм ошо жеке иштеп баштадым да. Ага чейин ошо улууларда ата-энемди жашалткан ишине аралашып жүрчүмүн. Анан мындай өзүнчө баштан аяк ийдигишип калганым ошо 11-12 жылдан бери ошо боз үйчүлүк менен алек болуп Жакшы. Бул ошол жанагы бул боз үйдүн жыгачтары окшойт, ууктарына пайдаланчу жыгачтар. Жакшы. Жыгачтарды каяктан алып келесиздер? Же ушу өзүнүн эле айылда өсөбү? Бул бактар өзүбүздөн кыйып алабыз. Анан боз үй менен дайыма алек болгондуктан баягы кийинки бак уже 3 жылда өсүп даяр болот да, кийинки материалгачы. Анан 3 жыл бою күтүп отуруп калбайбыз да. Анан кошумча тети жогору жактагы Жетөгүз, Ак Суу райондоруна чейин барып, ошо бактардын түздөрүн, тазаларын, иштегенге ылайыктууларын кыйып келебиз. Жакшы экен. Бул уже жарым жумушу бүтүп калган окшойт, бул тазаланып. Кыйып келгенден кийин булардын сыртын ачып тазалап коебуз. Күндөн кургаганындачы. Анан кургагандан кийин анан жумушубуз ошо жыгач боюнча жумушубуз башталат да. Бул жыгачтын түрлөрүнөн айтып койсом, бул талдан жасалат көбүнчө. Анан кара тал, жапан тал, турпан тал, ак тал деген сыяктуу ушу талдын түрлөрү Арандай түрлөрү бар, Ооба. Кайсыл түрү ошол бышыгыраак болот? Же баары эле бышыкпы?
бул талдын деген менин ошол жумуштагы практикам боюнча байкашымча жапан тал менен турпан тал кара талга караганда бышыгыраак келет экен дагы, анан салмактуу дагы болот да. Кара Көпкө чыдамдуу да болот болсо керек, э? болот кишкейге. Жакшы. Абдан жакшы. Мынакей иштеген жери экен байкебиздин. Ал эми бул толук тазаланып электери окшойт. Анан азыр эми кичине иш жүзүндө Алыс байкебизде кичине бизге мастер-класс көрсөтүп берүүнү сурадык. Анан дагы иш жүзүндө көрөбүз Кудай буйрса. Боз үй жасап атканда эң жакшы жери ушу ата бабабыз азыр мисалы бир жаңы бирне ойлоп таап жасай турган болсоң, акча коротуп, бияктан бир материалын, бияктан бир тетигин алып келиш керек да. Бул боз үйлөрдүкү деген ошо өзүнүкү эле, мисалы сыртын тазаласаң, ошо өзүнүкү эле кайра өзүнө отун болуп кетет да. Үйгө да жакканга ыңгайлуу болсо керек, э? Мындан Аттан аткан баягы кесиндилердин үйгө отун катары колдоно берсек болсоңор керек, э? Ооба. Бул талдарды ошо жаңы кыйып келгенден кийин мындай сыртын да кабыгы менен болот да. Буларды алып тазалайбыз. Буну атайын баскы деп коет. Ошо эмгекти ата бабабыз колдонуп келген. Мына баскыга коюп. Ал эми бул кемеңиздер эмне деп аталат? Инструмент мындайча айтканда. Бул куралыбыз тарткы деп айтабыз. Тарткы деп, э? Ооба. Ustalar арасында тарткы деп айтылып келет. Бул тарткынын дагы мындай түрлөрү болот. Ар кандай түрлөрү бар окшойт, э? Тоголок, иймек тарткы, анан түз тарткы, анан кийин мындай бедер тарткы деп айтылат. Бети мындай Быдырлакей. бодурлуу болот да. Жакшы. Бедер тарткы болот. Биз азыр мондай иймек тарткы менен талдын сыртын тазалайбыз. Бул тарткыларды деле өзүңүздөр жасап алсаңыздар керек, э? Ушул тарткынын баары тең өзүбүз колго жасайбыз. Баардыгын тең колго Кайра жасап. бул да өзүнчө устачылык болуп турбайбы? Ооба, ал дагы Жакшы экен. Оор экен. Муну көтөргөндө мындай айтканда ушундар чыңалтуудай экен. Ошол иштегендики ушундардан байкасаңар керек, Жакшы. Бул жыгачтарды тазалаган бир уук деп коет, э, буну? Бир уукту канча, мисалы, бир уукту канча мүнөттө тазалайсыз? Орто эсеп. Орто эсеп менен бир уукка бир 2 мүнөт, 1,5-2 мүнөт деп койсок болот го. Бир боз үйдүн уугун Сыртын кабыгын ачыганычы. кабыгын ачыган, э? Ондай кээ бир жеринде бутактуу жерлери болуп калат, анан ошолорду тегиздеп түздөгөнгө туура келип калат. Ошого Тооле убакыт талап кылат экен да бул. көп мээнетти, эмгекти, анан эрк деп коет го кыргызда. Ошондой Жалкоолукка калдырбай, э? жасап бүтүш баштан баштап аягына чейин чыгыш үчүн мындай эрктүү болуш керек да. Кыргыз калкы баштан ошондой го, эрктүү. Эң биринчи жумуштун тепкичи ушундай жыгач тазалагандан башталат. Тазалап анан күнгө коесуздар, жайып. Күнгө коюп атабыз. Кургатып, э? Анан бул кургагандан кийин негизинен түз эле экен. Ушу боюнча кетирип салса болбойт, э? Бул боюнча кетирсек болбой калат, Буларды кайрадан түздөп чыгасыздар, э? Ооба. Түздөгөнүн кандай технология менен түзөсүздөр? Бул жыгач кургагандан кийин азыр учурда мындай пар деп коебуз, парга салып жыгачты Буу менен, э? Мындайча Буу айтканда, менен, кыргызча айтканда, буу менен. ысык бууга салып жыгачтарды жибитебиз да, кургаган жыгачты. Анан мурун болсо ата бабаларыбыз
мындай бочкалар жок болгон да. ооба. Алар кыкка салып, кыкты үйүп коюшуп. Анан кыкты үйүп койгондо ал ушу күндөн туруп ичи ысып баштайт экен да кык. Анан ушу өзүнүн белгилүү бир моментин кармап туруп, ушу жыгаштарды кургаган жыгашты кыкка көмчүкен. Баарын чогултуп туруп, абдан көп талап кылынчу турбай ал убактан да. Анан ошол ысыганда, жыгаш жумшарганда ошол анын да бир моментин кармап калыш керек болчу экен да. Ошол моментин билип колуну салып текшерип туруп анан алып чыгып, анан мындай баскыга салып жанагындай түздөшчү экен да. Азыр болсо биз жеңилдетип алдык, мындай бууну бочкага суу куя коюп эле от жагып ысытабыз. Анан жыгач ийилчек болуп калат да, сынбай. Анан түздөөчү жерин түздөп, ийичү жерин ийип жасап алабыз. Азыр мунун ичинде суу бар. Биз мындай кургак жыгаштарды алып келип эле кургаган жыгаштарды. Бул азыр бул укту азыр салсак кура болбой калат го дейм. Салабыз. Булар ушу толук кургай элек. Толук кургай элек, түшүнүктүү. Азыр толук кургаган жыгаштардан бир-экини салып, анан жибигенден кийин бираздан көрсөтүп берелик. Анда кичине убактыбыз бар экен, дагы могу айылда канча түтүн жашайт. Анан ошол көп калабыз ушу Кызыл Тоо айылында боз үйдүн толук кандуу ар бир үй бүлө боз үй жасайт деп угабыз. Анан чет мамлекеттерге дагы көп чыгарат деп көп кишилерден угабыз да, анан ошол жөнүндө да бир маалымат айта кетсеңиз. Азыр биздин айыл Кызыл Тоо айылы. Кызыл Тоо айылын азыр боз үйчүлөр айылы деп да айтсаң көп таанышат. Ооба, туура. Көп укканбыз да ошо. Силер айткандай ошо айылдын дээрлик бир 80% ушул устачылык менен, кол өнөрчүлүк менен, жыгач усталар, эжелер, карындаштар, апалар болсо жанагындай жиптер менен, аркандар, өрмөктөр менен, кийиз менен иштешет да. Анан ушу 80% деп айтсам жаңылбайм го. Бирөөлөр жыгачын жасайт, кээ бирлери болсо өрмөк согушат, кээ бирлери жабык баш өрмөшөт, апалар болсо жыгач кийиздерин бычат, тигет дегенде ушундай өнөрчүлүк менен алектенишет. Анан мисалы бул жакында эле Турцияда жанагындай зилзала болбодубу, жер титиреп. Ошондо биздин айылдан эле даана так 100 штуктан ашык боз үй кетти да, Мукура кыргыз боз үйдөн. Так санын унутуп калдым, бирок ушул 100дөн ашык боз үй ушу жакын арада эле ушу жардам катары кетти да. Жашай турганга ыңгайлуу боз үйлөр, айыл тургундары менен ошо жапатырмак жасап берип кетишти да. Окей, мен дагы боз үй жасаган усталардын катарына кошулуп мындай тазалап көрөйүн деп атам. Аябай оор экен. Муну менен мынакей мындай тест дедиңизби, Калысбек? Тест деген аппарат экен. Бул деле ошо жыгаштан эле тияктарына темирлерди коюп, кып чытканга ылайыктап жасалган мындайча айтканда каражат экен, инструмент экен. Анан бул жак менен жөлөп алып, бул талды кыпчытып алып, анан тазалайт экен. Мындай тартат экен. Калыспай экен азыр көрсөтүп берди бир сыйра. Тартат экен. Анан кайра бошотуп, анан кайра мындай таза эмес жерлерин тазалайт экен. Ал эми мындай бутактарды ала албай атамбы же муну башкача технология менен жасайбы? Бутактарды да алып тазалап кетишибиз керек, могу түз тарткы менен. Түз тарткы менен, Бул тоголок тарткы дедиңиз, Тоголок тарткы. Тоголок тарткы экен. Бул түз тарткы экен, мынакей. Ал эми бул бедер тарткы экен. Мындай тишчелери бар экен. Ошол тишчелери менен дагы жыгаштын бир жерин кооздоп кетет экен. Азыр мынакей түз тарткы менен бул жерди алганга аракет кылат экенбиз. Аябай оор экен. Мындай
түздөйт экен. Бир сыра көрсөтүп берген. Калыс мырза түз тарткы менен мынтип тартып тазалап алган соң, андан кийин кайра тоголок тарткыны алып, тоголок тарткы менен тазаласа кооз түшөт экен. Көрдүңүздөр, ушунча эмне аябай чоң эмгекти талап кылат экен. Балким мен көп мындай иштерге аралашпаган себеби мындайча айтканда оор болуп атабы мага. Калыс мырза, бир күндө канча убакыт ушундай туруп иштейсиз? Ушул бир күндө эртең менен кечке чейин деле туруп иштеген күндөр болот. Мисалы, жанагы заказ кылгандачы, срочный болуп калган учурларда күнү-түнү иштеп калган учурлар болот да. Аябай белге күч келет экен, абдан. Белге, буттарга, бөйрөктөргө күч келет да. Мен мынакей көрдүңүздөр, биздин катталуучулар, көрөрмандар, мен жарым метрге да жете элек го, уже белим ооруп. Уже мастер болуп калгандыктан бап таза айтып болушуңуздар керек, Мен араң 3 бута калганга жетиштим. 5 мүнөт убактым кетти окшойт ушуга эле. Керек, Кабыгын алабыз. Жыгач тез кургайт. Андан кийин андан аркы жыгачты басып, ийип, матоосун түшүрүп, ошондой андан аркы иштетип барат да. Ушул жыгач менен иштөөдө эң биринчи жумуш. Биздин кичинекей уландар, жаңы өсүп жаткан балдарыбыз уларага жарап калганда ушул жыгач тазалап башташат биринчи ушундан үйрөнүп. Биринчи ушунда. Мен ошондо ошол жаш балдардын катарына кошулдум деп айта алам. Ал эми чогуу биргелешип жасаган убактыңар болобу башка усталар менен? Же ар бириңиздер өз-өзүнчө технологияларыңар барбы же болбосо бир Чогуу биригип дагы иштейбиз, көп иштейбиз антип. Балдар болуп бирге калып, мисалы бирөөнүн иши жетишпей аткан болсо, ошол чогула калып барып бирге жардамдашып, Жакшы. жалпы биздин көрөрмандар, мен Калыспай экебизге азыр от жагып жардам берип атам. Азыр ошол жыгачтарды алып келип тазалап, сырткы кабыгын арчып, андан кийин ал кургаган соң мындай парга салат экен. Пар деп айтты бууга. Бул кайнаганда ошол жыгачтын ийилчээктигин пайда кылат экен дагы. Анан ошол ийилчээк болуп калган убакта түздөшөт экен. Түздөгөнүн азыр бул от жагылып бүтүп жыгачыбыз ийилчээк болуп калгандан кийин Калыспай экебиз бизге көрсөтүп бермекчи кандай түздөйт. Ийилген жерин кандай ийет, түздөөчү жерин кандай түздөйт. Бул Калыспай экебиздин айтымына караганда кургаган жыгач ушундай парда бир саат тегерегинде даяр болот дейт. Ошо 1 саат азыр от жагып отурабыз. Анда mesela биракей 1 сааттай от жактык, урматтуу көрөрмандар.
Анан азыр Калсып экебиз ошол жыгачты түздөөчү жерлерин түздөп, ийилчү жерлерин ийип көрсөткөнгө мастер-класс көрсөткөн да. Ушул жер мага абдан кызык болуп аткан. Бул кандай түздөйт, эмне кылып түздөйт, ийичү жерин кантип ийет, ошол жөнүндө көрөлү, келиңиздер. Азыр пардан ысык жыгачты алып чыктык. Эми муну ушу муздаганга чейин ысык кезинде пайдаланып, бул баскыга салып түзөп алыш. Ушул эле баскы менен тазалайт да экенсиздер, ийет да экенсиздер. Анан кабыгын да арчып турбайсыздарбы? Бул баскы менен ошо боз үйгө тийиштүү баардык жумуштар жасалат. Ошон үчүн баскыбыз аябай жакшы жасашыбыз керек да. Ол баскынын өзүн дагы узун кылып, мындай жыгачтарды басканда өзүбүзгө күч келбеш үчүнчү. Белиңиздерге, бутуңуздарга күч келбеш үчүн өзүңүздөргө ылайыктап жасайт болсуңуздар керек. Бул баскыны дагы өзүнчө бир башка бир атайын жыгачтардан жасайт болсоңуздар керек. Болбосо көп сынабы мындай баскыларыңыздар? Ушул Баскы мына могул жерден көп сынат. Ошон үчүн биз катуу жанакы күлөн деп коет, карабак дейбиз го. Ошо карабактан жасайбыз баскыларды. Биз азыр ушул уукту өзү бак мындай кыйша көрсөтпөспү? Ооба. Ошону адегенде түздөп алышыбыз керек. Анан ошо түздөгөн боюнча жыгачты катырабыз да. Кургатыпчы. Анан кургагандан кийин анан ууктун алаканы деп коебуз. Жана мындай тигилгенден ийилип турган жер бар го. Ошол жерин алаканы деп айтабыз да. Биринчи түздөп алгандан кийин анан ошо алаканын ийип басып чыгабыз. Аны деле ушул баскыдан. Ушул эле баскы менен басасыңар, Ушул эле баскы менен басабыз. Аны аябай ийген аябай оор болсо керек, мынакей. Урматтуу көрөрмандар. Уже түздөлүп кетат. Менин немем боюнча, көз карашым боюнча уже түздөлүп кетат да. Аябай кыйшыгыраак жыгач болчу, уже түздөлдү. Эми баш жагында бир кыйшагыраак жери бар экен, ошол жерин түздөйт. Анан уже түп-түз болуп калат. Жыгачты улам алмаштырып алып турабыз. Анан иштеп атканда мындай үчүрүштүктөргө алып түздөп салып турабыз. Бул жерлерин алып койсоңуз уже кийинки тазалаган жумушка уже жеңилдик жаратат болуш керек, Жакшы. Азыр эми жыгач муздап кетсе, могул сыяктуу бутактуу жерлерди катуу басканда сынат да. Сынып кетиш ыктымалы. Сынып кетет. Мындай жерлерди устанын тили менен айтканда алдап, жыгачты алдап басабыз да. Сен жакшы сынып мындай. Аяр мамиле турбайсызбы? Жылкы сымал турбай бул жыгачты эле капристет эткен. Алдайт экенсиздер. Өзүнүн тилин таап жыгачтын. Уста менен жыгачтын махабаты деп койсо болот да. Жакшы. Жериңиз аябай жакты. Азыр мындай билинип атабы ушу түздөлүп келатканы аябай эле билинип турат. Мынакей бул жерден караганда уже мага түзөлүп калган эле сезилди. Анан бир эмени көрсөткүм келип атат. Мен азыр атайын эле ушу бир жыгачты курман кылыпчы. Ояктын баарын ушинтип түздөп келип алып туруп, анан бул сыяктуу жерлерге жеткенде бир эле мындай ката кетирип, катуураак басып алсаң, Сынып жыгач калышы сынып бар, калат да, жыгач сынып калат, анан жарабай калат. Анан мен азыр ушинтип сындырып салайын деп басып атам. Сынбай атат го. Мынакей көрүңүздөр, урматтуу көрөрмандар. Мынакей бул жер. Бул ошондо жарабай калды да. Бул эми ушу карабайсыздарбы, тетиңден берки эмгегибиз текке кетип калат да, сырып калат. Бул жери уже жарабай калды. Бирок биз бул сырып кала турган болсо, мындан өлчөмү кичирээк боз үйлөргө биягын кесип алып туруп, биягын пайдалана беребиз да. Мисалы кандай өлчөмдөгү боз үйлөр бар? Ошол жөнүндө да кеп сала кетсеңиздер. Азыр ушул
боз үйлөрдүн эл катарында колдонуп жүргөн диаметри ошо эшиктен төргө чейин 3 метрден баштап 9 метрге чейин жасалып атат да. 9 метр болсо абдан. Бул 9 метрликтер Чоң конок үй болуп калат турбайбы? хан боз үйлөр деп айтылат да. Жакшы. Илгери бектер, хандар ошондой чоң боз үйлөр, Болуштар, чоңуштар колдонуп экен да ошо 9 метрлик боз үйлөр. Ал эми ортосуна сынып калсаң да такыр эле бул жыгач керектен чыгып калса керек, Эми ушу белинен сынып калса анда ошол жыгачыбызды иштетиш кыйын болуп калат да. Түшүнүп. Анда аны бир мындай бир нерсеге саптырып эле ушундай урунбасак. Мына ушундай кылып түздөйбүз. Жалпы жонунан тиги сынган жагы болбосо абдан түз болду. Мындайча айтканда мен мисалы ичим күйүп калды бул жыгач сынып калганына. Абдан сонун түздөп келаттыңыз эле. Биз азыр жана жыгач басып түздөгөндөн кийин, түзөп иштеткенден кийин уукту мондай формага алып келебиз. Бул жагын түздөп, Бул жагын түздөгөнүн түшүндүк. Ал эми бул жагын кандай? бул ошо ууктун матоосу деп коет. Ууктун матоосун деле ошо бул ууктун өзүн түздөп атканда эле баскыга салып дароо ушундай формага алып келип ийип жасап кетебиз да. Мындай кылыпчы. Ууктун өзүнүн формасын чыгарып. Жакшы. Анан аны Бул кайра түзөлүп калбайбы? Ошо кайра түзөлүп калбаш үчүн жыгач формасын сактап туруш үчүн мындай тизгичке, уук тизгич деп коебуз. Уук тизгичке коюп бир 10 күндөй, 15 күндөй катырабыз. Күнгө эле. Анан ушул катыгандан кийин алып чыксак, Ушул боюнча сакталып калат, формасын жоготкой ушу сакталып калат. Андан кийинки процесс Корононда мондай уук тизгич деп коет экен. Мындай атайын темирлер менен жасалат экен. Буга жанагы сиз айтып аткан 9 метрлик диаметрдеги ууктардын деле башы ушул размер менен кетет да, туурабы? Же алардын эмеси өзгөчө болобу, башкача болобу? Ал эми чоң боз үйлөрдүкү бир аз башкачараак болот. Матоосу даяр болгондон кийин анан жыгачты баягы стройкада обделка деп коет го. Обделкасын жасап деп. Кооздоп. Биз эми ошо жыгачты кооздоо ишине киришебиз да. Абдан кызык экен. Жыгачтын бутактарын, гирлерин, ачыгандан кийинки кабыктары калып калат да. Ошолорду тазалап баштайбыз. Ошол процессте ошо жыгач тазалоо деп эле айтып коебуз ошо кыргызча эле. Жыгач тазалоо деп. Эч кандай мындайча айтканда чет элдик өмөдөн айтылбай эле тазалоо деп эле айтылат экен, Жыгач тазалоо деп эле. Мынакей көрөрмандар көрүп атасыздар. Жыгач уже тазарып, апа-бакай болуп, сонун болуп өңгө келип келди. Ал эми ушул боюнча эле кетирип салсак анда боёгондо мындай кыйынчылыктар болуп калат болсо керек, Бул биринчиден тазалаганда 2 процесс жүрөт да. Жанакы краскалаганга даярдалынат. Бул тазалабай туруп краскалап салсак, боёсок, анда краска болуп жыгачтын кабыгына эле жабышып калат да, мынтип кыймылдаганда түшүп калма болуп калат да. Түшүнүп. Биринчи ошол. Анан экинчи эмне үчүн тазалайбыз? Бул ойдуң дөңсөлүү жерлер калып калат да. Ошол дөң жерлерди алып жукартабыз. Кышыйган жерлер болсо ошол жоонураак жерлерин алып жукартабыз. Ошондой кылып келтиребиз да. Жакшы. Кооздуктуп. Бул жер ошо мен мындай колум менен кармап көрсөм ыдырлакей жерлер абдан көп экен. Ал эми бул жерин кармасам аябай сыйгалак мындай колго жагымдуу кармалат экен да.
азыр болсо биз жанагы тазаланган ук кереге сыяктуу эмелерибизге келип атабыз. Мынакей биз калыспай экенибиздин даяр эмгектерин алып чыгып атабыз. Абдан оор экен. Бул азыр краскалап даярдап алгандан кийин анан өзүбүздүн белгилерибиз менен бул керегелерди тешип алабыз. Мындай кылып көздөрүн тешип алабыз. Өзүнүн эмелери бар окшойт, мындай чендери бар окшойт. Чендери бар. Бул керегелердин тешиги 9 көк, 11 көк, 7 көк болушуна бөлүнөт. Көк дегениңиз кандай? Көк. Бул тешилгенден кийин керегелерди бири-бирине мынтип чаңгарактап бириктирип чыгабыз да. Ушул бириктирген бириктирип атканда урунган материалыбыз бул көк деп айтылат. Бул деген уйдун терисинен тилип алып жасайбыз ушундай кылып. Эч кандай шуруп, мык же болбосо бир саморез колдонбой, даана натуралдык мындайча айтканда каражат кенде. Ушу уйдун терисинен тилип жасап, анан болот 9 көк кереге бири-бирине бириктирип көктөп деп айтабыз да. Көктөп, Көк менен көктөп даярдап алгандан кийин анан мындай даяр кереге пайда болот. Бул керегени мынтип жайып текшерип алабыз. Сон. Мынакей. Көрдүңүздөрбү, урматтуу көрөрмандар? Биздин Бул кереге өзү эле туруп калат экен, урматтуу көрөрмандар. Мынакей даана сыйкыр ушул жердесиздер. Мынакей эч кандай эчтекеге тиреген жокпуз, тиягынан да, биягынан дагы. Анан өзү туруп калганы мен үчүн аябай таң калыштуу болду. Бул эмне себептен өзү туруп калды? Жанагы бул ийилгендин таасиринен туруп калды болуш керек деп түшүнүп атам, мен. ошо керегени жана биз мотобусун чыгарып баспадыкпы? Ошол мотобусу туура келсе, формасы туура келген болсо, анда көктөлгөндөн кийин бул кереге өзү денесин тулку боюн кармап туруш керек да. Жакшы. Ошон үчүн кыргыздын боз үйлөрү жанагындай шамалга, жаан-чачындарга, борон чапкындарга жакшы туруштук берет да. Мунун өзүнүн жакшы геометриясы, дизайны ошого ылайыктап ата бабаларды урунуп келишкен. Ал эми бул кереге түзүрөөк болуп калса анда турбай калат болуш керек, бул. Керегенин мотобусу жетишпей калса, аз болуп калса, анда кереге мындай турбай калат. Кулама болуп калат болуш керек, Көрдүңүздөр, бул кызыл өңгө эмес, сары өңгө боелуптур. Бул атайын сиздин буйрутмаңыз менен ушундай сары өңгө деп бизге ошо заказ берген го дейм, таластык байкелер өңүн кызыл эмес, ак кылып жасап бересиңерби дегенден ошол кишинин буйрутмасын тандап алган экен да. Ооба. Чынында ошол Кыргызда биз көрүп калганбыз, мындай кызыл өңгө жасалат го жыгачтар. Анда көбүнчө кызыл өңгө кылып жасап кетиребиз. Жакшы. Бирок негизинен жыгачтын өңүндөй болуп, бул дале жакшы, абдан жакшы көрүнөт экен. Натуральный свет деп айтылат го. Бул болсо ошол боз үйдүн мындайча айтканда чатырдагы терезеси деп койсок болот окшойт, Боз үй ошол укту бириктирип, боз үйдүн тулку боюн кармай турган эң башкы бөлүгү да. Ошол түндүк көтөрүп, Кыргызда түндүк көтөрүп деп коет да. Түндүк көтөрүп деген ошол бир ак өргөнү тургузуп, үй жай курап, бир адамдардын башын бириктире турган ушундай жигиттерге айтыла турган сөз да. Анан ушул бул 85 баш боз үйдүн түндүгү деп айтылат. 85 баш дегени кандай болуп калат? 85 баш дегенде жанагы саны 85 болот да. Ошондо бул жерде мындай уук салына турган, тагыла турган жерде мындайча айтканда
teşikçilerden 85 teşikçe var be ошондо. Bunun arasında şu 85 gözü var bu sayılarında. Gözü he. Gözü var. Anan boğul tündüktün bolsa boğul detaldары çamgarak деп айтылат. Бол ийилип турган жыгачты э. Булар Муну чамгарак. çamgarактары деп айтылат. Ал эми бул кооздуктар үчүн анан чамгарактарда мынтип ары бери жылышып кетпеш үчүн Кыймылдабаш үчүн э. бириктирип турган дагы бир кооздугу бул эбелек деп айтылат. Эбелек. Мына боğul жыгачтар булар түндүктүн эбелеги. Ички бетине тагылып анан жанагы боз үй тигилгенде астынан өйдө карай караганда булар аябай жакшы кооздук беришет. Эбелектери болот. Эбелектер э. Жакшы. Анан- Бул аябай жакшы кооздукта жазалат экен мынакей. Ички бетинен караганда өзүнчө бир оймоо болуп жакшы кооздук берет экен. Анан дагы бир айтып коючу нерсе, жана биздин Кыргызда желегинде ошол түндүктүн сүрөтү чагылдырылганда, о чамгарактардын бириктирилип турган жери ошо сүрөттө чагылдырылып түшүрүлгөн да, ошол азыр көп жаш муундар байкабайт болуш керек, ушул жер турбайбы деп эске салгым келет да. Мынакей урматтуу көрөрмандар, көрдүңүздөр э. Жада калса ушул Кыргыз мамлекетинин желеги, мамлекеттик желегинде ушул түндүктүн мындайча айтканда сүрөттөлүшү ошол желегибиздин жанагы так ортосунда жайгашкан ушул эбелек чамгарак жалпы түндүк ошол мамлекеттин желегибизде сакталып мындай чагылдырылган. Боз үйүбүз дагы ошол желекте чагылдырылган үчүн бизге бүгүн мисалы мен сыймыктанып турам. Себеп дегенде мен ушул нерсени кармап, ушул нерсени жасалганын көрүп аябай сыймыктанып турам. Абдан сонун жасалыптыр. Бул ошол жанагы биз ачып көргөн керегенин боз үйү окшойт. Түндүгү окшойт. Өңү да ошондой экен. Бир комплект окшойт э. Бир комплект. Жакшы, жакшы. Эми азыр ошол эле боз үйдүн каалгасын көрсөтүп кетейин биротоло. Ал эми бул болсо ошол боз үйүбүздүн мындайча айтканда эшиги окшойт э. Каалгасы деп айтып жүрөбүз. Каалгасы э. Бул эшиктерди дагы жыгачтан жасайбыз. Анан өзүбүз деле билебиз, ушул жыгач боз үйдүн эшиги боз үйдүн ичи көздөй ачылат да. ичин көздөй э. Сыртын көздөй эмес, ичин Ичин көздөй көздөй. ачылат. Ошондо бул ички бет болуп калат турбайбы? Боз үйдүн азыр ички бети. Бул болсо биякчагы сырткы бети болуп Сырткы калат. бети. Анан каалганын төбөсүндө болсо ошол ууктар сайыла тургандай болуп, мындай тешиктерди кошо салып жасап Бул жерде 5 уукка тууралап ошондой тешик салып кетебиз. Анан жыгачтан жасайбыз, фанерден кылып жасайбыз, ошол буюртмага жараша. Анан өзүбүз көргөндөй да Кыргыздын өзүнүн жакшы оймосун оймолорун чагылдырып түшүрөбүз. коюпсуздар. Жакшы. Кээ бирде элик, бугу ушундай кылып түшүрөбүз. Жакшы. Ойлорду дагы. Мунун дагы өңү өзгөчө экен. Бул натуралдык цветке аябай мындай бир жакшы бир дал келе тургандай, орусча айтканда сочетаниясы аябай жакшы болуптур. Ал эми бул болсо урматтуу көрөрмандар, эми муну алып чыккандын эч кандай кажети жок деп Калсыбай экебизге айттык. Көрдүк мынакей. Жанагы эле биз тазалаган ууктар мынакей мондай болуп жасалат экен. Өңү жанагы буйрутма берген боз үйдүн уугу экен бул. Анан баштарына мондай жиптер байланат экен дагы. Анан ушул жиптер жанагы керегенин башына байланат экен. Буларды ошо уук боо деп айтабыз да. Уук боо деп коебуз. Мынакей өзүңүздөр жыйналып турат. Бул жерде 85 баштап аттыңыз беле, ошондо ушул жерде 85 штук уук болуш керек, э? Даана 85 баш штук бар. Жакшы.
Бул ууктун узуну 3,20. 3,20 э. Ол матосунан баштап учуна чейин өтүп. Ошондо мындай эсептелинбейт э. Бул биягы менен эсептелинет тошко. матоо менен чоң эсептелет. Жакшы. Дала эмгекке кеткен да бул көзүлөрдү ар бирөөнү тазалап, анан кургатып, анан кайра басып, өзүңүз айткандай. Анан кайра түздөп, түзөдөн кайра ийип ийип, чоң. анан муну кайра сыртын тазалап, антимит алгандан кайра боёп, сырдап, ал кургаганча күтүп, анан мынтип байлап, анан жыйнап, жаан паганга тийгизбей. Ооба. Абдан чоң эмгек кылып калат экен. Ошол жыгачтар тургандан кийин аны эмне менен жабдыйсыңар? Ошол жөнүндө да бизге кыскача бир маалымат айта кетсеңиздер. Булар эмне, кандай жасалат, эмне материалдар, ошол жөнүндө да бир айта кетсеңиздер. Бул ошол кийиз. Илгери ушул кийизди чийге ороп, анан тептирчү эмеспи апаларыбыз. Ооба. Ошол эле кадимкиде кийиз, бирок бул кийиздин айырмасы, мында көрсөтүп койгум келип атат. Азыр биз ондай кылып жасап калганбыз. Кийизди 3 слой кылыпчы. Ак кийиз кетирип, анан бул ак кийиздин ортосунан кайра Кара кийиз, ак жүн салып, анан ак жүндөн кийин кара жүн салып, анан 3-чү слой кайра ак жүн кылып, ондай 3 слойдо жасап калганбыз. Бул ошондо бышык бышык болот. жылуу да болсо керек, Жылуу болот. Анан кийин кийизден суу өтпөйт да. Жанында жакшы, суу жакшы. өтпөйт, ушундай жасап калганбыз. Анан ушу кийиздер менен жана жыгачтын сыртынан жабдылат. Биз ошо жасалгандан кийин кийизибиз формасы мындай ири муйру болот. Аны алып туруп, түздөп, бычып, мондай кылып иштейбиз. Муну көбүнчө ошо эжелерибиз, келинчектерибиз иштейт. Бычып, анан буйртма ошо срочный болуп калганда ошондой учурларда жалпы отуруп алып иштей беребиз. Анан бул азыр жасалып атат. Ол кийиздин туурдугун. Туурдугу дегенде кандай окулат? Туурдугу жана керегенин сыртынан жабылат. Керегенин сыртын жаба турган кийизди туурдук деп коет Туурдук деп айтабыз. Жакшы. Туурдукту бычып алып, анан биз мына мондай топоздун кылы менен жээктейбиз. Алдыгы топоздун Мына басып бердим. топоздун Бул топоздун жана куйругунан ашык жүндөрү болот го. Жалдары ошолордон кыркып кесип алат. ой. Бул аяк абдан бышык болсо керек, Анан Абдан бышык экен. аны эшип, апаларыбыз эшип, оңсорлугу эшип мындай аркан жасайт. Анан бул жанагы азыркы китайский аркандардай болуп күндөн күйбөйт да бышык болуп. Буга суу тийген сайын тескеринче чыйралып бышык болуп Бышыкталат, Ооба. Абдан бышык экен чынында. Ушул Мынакей, өзүңүздөр көрүп тургандай тартып көрдүм, эчтеке болгон жок. бул машина сүйрөсө да болот да. Жакшы. Анан кийин ушул аркан менен ушул кийиздердин четтерин жээктеп деп айтылат, жээктеп чыгабыз. Ошол кийиздин четине мындай арканды кадап чыгабыз. Бул кийиздер болуп калат турбайбы, кооздук үчүн, анан экинчиден могу кийиздерди ары тартып, бери тартып урунганда бу четтери кетилип, айрылып, чоюлуп, чоюлбаш үчүн, Жакшы. кийизди мынтип жээктеп чыгабыз. Ошондо бир боз үйдү жанагы сиз көрсөтүп берген 85 баш боз үйдүн керегени капташ үчүн канча даана туурдук кетет? 5 туурдук кетет. 5 туурдук, 5 ушундай көлөмдөгү 5 кийиз кетет экен. 5 кийиз кетет, 5 кийиз. Жакшы. Булар болсо жана ууктун сыртынан жабыла турган. Ошондо чатырды жаба турган жыгачтын боз үйдүн чатырын жаба турган кийиздери ушулар турбайбы? Буларды үзүк деп айтабыз да. Буну үзүк деп айтасыздар, Бул үзүктөр да мындай формасын чыгарып, бу астыңкы кийиз турбайбы? Ушундай кылып, Ал эми бул болсо туурдук деп айтылат экен.
сууруктун формасы башкачараак экен. Себеп дегенде менин байкашыма караганда жанагы түндүгү тетиги жогору тарабындагы мындай овальный болгон форма түндүк жака кетет окшойт. Ал эми бул жагы болсо тоголок болуп ошол керегенин башына анан ууктун жанагы ийилген тушуна кетет окшойт деп ойлодум, туура айтамбы, Калыс мырза? Боз үйдүн чоңдугуна кичинесине тууралап анан размери кескилеп алып анан кайра тигип чыгарып турасыздар. Өлчөмүнө жараша кычып алып туруп анан тигебиз. Бул кийиздерди тигүүдө 2-3 ыкма колдонуп тигилет да. 3 ыкма менен. Биринчи бул кийиздерди мисалы бул кийиздерди бычылган жерлерди мындай бириктирип тигет. Жанаша мындай бириктирип алып, Ооба, эки кийизди бириктирип алып туруп тигип чыгат. Ага. Андан кийин ушу боюнча таштап койсоң бул ушундай тик турган боюнча калат да. Ага. Анан жаткызып тигүү дейт. Ошол тик туруп калган мындай кийизди кайра эки жагынан илмек кылып сайып, аны кийизди кайра жаткызып чыгабыз. Жаткызып, ошондо бышык да болот турбайбы? Эки жолу тигилет. Эки жолу тигилет да бул кийиздер. Эки жолу тигилип, анан үчүнчү ыкмасы болсо жана мен көрсөтүп бергендей жээктеме да. Кайра жээктеп чыгасыздар. Аны кайра капканы жээктеп чыгабыз. Ой, бул абдан эле бышык болот турбайбы? Анан жээктерди бүткөндөн кийин мындай Бул даяр, бул уже Бул жанагы буйрутманын даяр болгон боз үйүңүздүн мындайча айтканда үзүгү окшойт, ошонун үзүктөрү. Жакшы. Ал эми бул мисалы нөшөрлөп жааган жаанда сууну өткөрбөйт, Сууну өткөзбөйт. Жана биз айткандай 3 слой болуп жасалган кийиздер да бар. Ошол сууну сырты менен эле алып келет да. Жакшы. Анан урматтуу көрөрмандар, касиети жөнүндө айтып кетейин. Бул боз үйгө жатып уктап эс алганда, биздин кадимки бул там үйлөргө караганда боз үйгө жатып уктасаң, эртең менен ушу кадимкидей эс алып турат да адамчы. Анан эмнеге десе бул кийиздер өзү ушундай табигатынан жаратылыштан касиетке ээ экен. Бул кийиз адамдагы баягы терс энергияларды өзүнө жутуп алат экен да. Терс энергияларды жутуп алат экен дагы. Анан ошо адам мындай эс алган акыбалда энергичный болуп ойгонуп турбайбы эртең менен эле турганда? Эртең менен турганда эле. Сиз көрсөтүп берген боз үйдүн жыгачын көрсөттүңүз, кийизин көрсөттүңүз, жасалгаларын көрсөттүңүз. Анан ошол жасалгаларды боз үйдү мындай бир бизге бир мындай тигип, ошол даяр турган формада бизге көрсөтүп бере аласызбы? Ооба, мен жанагы өзүңөрдүн көргөзгөн тигип берейин баштан аягына. Эмки бөлүгүбүздө ошол Калыс байкебиздин жанагы бизге көрсөтүп берген боз үйүн 85 баш боз үйүн Кудай буйрса эмки көрсөтүүбүздө толук тигип көрсөтүп бермекчибиз. Кандай тигилери, ички жасалгалары, сырткы жасалгалары, кооздуктары, эмне деп аталары, кандай жасалаары көрсөтүп бермекчибиз. Ал эми мен байкап турам, ар бир үйдө кереге уук жыгачтары кургап аткан учуру көп экен. Себеп дегенде жанагы жыгачтарды мындай өйдө тизип коет экен. Ар бир үй жасайт экен. Андыктан ошол сиздерге боз үй керек болуп калса, ошол Калыс байкебиздин номерин мынакей бул жерге жазып коелу. Ошол жерден буйрутма кылып, заказ кылып, ошол боз үйлөрдү алдыртсаңыздар болот экен. Сапаттары эң мыкты экен. Анан эмки бөлүгүбүздө жолукканга чейин жакшы туруңуздар. Биздин каналыбызга катталып, лайк басып, комментарий жазганды унутпаңыздар. Анда эмесе кийинки чыгарылышта көрүшкөнчө сак саламатта болуңуздар.
Раз, два, три, раз, два, три. Кадр 1, дубль 2. Жанатан бери тартылып аттырбы негизи жөн эле сүйлөп атам. Анда эмесе жүрүңүздөр, боз үй жасаган Көткіде. Тартып атасыз да? Точно сыймайсыз да? Точно. Мынакей мен дагы азыр боз үй жасаган усталардын катарына кошулуп жасап коеюн деп ойлонуп атам. İşte atkın. Ne bekledim? Tut bol atkın. Aslında siz PUBG oynuyorsunuz mu? Çok bir saat PUBG oynuyorsunuz. Ошо жыгач ысы калса от жагып отурганда PUBG ойнойбуз көбүнчөчү. Жакшы. Анан кээде ошо жыгач басабыз, от жагабыз деп шынтоолоп коюп эле атайын ушу PUBG ойногон чыгабыз да. Жакшы, ал жагыңыз жакшы экен. Бул деле жыгач деле жыгач аял сыяктуу турбайбы? Муну качпай эле кала. Ал эми бул болсо Алсалайынбы?